Саламатсыңарбы? 11 А жана 11 Б класстын окуучулары. Саламатсыңбы, Билима? Бат-баттан саламдашып, же белгилеп кеткиле ким бар экен мен көрүп алайын. Бир аз күтүп. Жакшы. 4 эле окуучу, Айлин 5. Башка эч ким жокпу? Салам бергиңер келбесе, плюс коюп белгилеп койгула ким бар сабакта, белгилеп кетели, мен билейин сабакта ким бар экенин. Диана бар, жакшы азаматсың, Марс бар экен. Нуркыз, азаматсыңар, жакшы. Имран. Так, мен силерди көрүп абдан кубанычтамын, жакшы. Азаматсыңар. Дагы Азамат бар экен, Темирбеков, жакшы. Арсений. Балдар, кимиңер чыгып атсаңар, мен баарыңарды белгилеп аттым. Сабакка катышпагандар Бегимай. Ал өзүңөргө кыйын болуп калат, ипары, жакшы. Азаматсыңар. Анда биз бүгүнкү сабакты баштаардан мурун балдар бир аз өткөн сабакты бир аз жетишпей калдык. Ошол сабак боюнча бир аз маалымат берип кетейин, Биз бышыктабай калдык сабакты акырына чейин. Демек, өткөнкү сабакта биз текст жөнүндө түшүнүк теманы өттүк. Текст деген эмне? Ал текст эмнени билдирет деген теманы өтүп кеттик, балдар. Текст бул белгилүү бир темада аңгемелеп бейлүү. Текстте айтуучунун негизги ою ишке ашырылат. Ар кандай көлөмдөгү текст белгилүү өлчөмдө бүткөн ойду билдирет. Демек, текст мааниси жагынан, грамматикалык жагынан дагы бир ойду билдирип, анан сүйлөмдүн же кандайдыр бир маалыматтын бүткөнүн билдирип турат. Ошон жагынан биз ал текст экенин билебиз. Андан тышкары, бирдиктүү тема, идея аркылуу бир бүтүндүккө биригет экен. Тексттин темасы жана идеясы болот. Тексттин ар бир берилип аткан текстке аты коюлат. Туура түзүлгөн тексттин башталышы көз каранды болбогон ойдун алгачкы бөлүгү, өнүгүшү жана аякталышы болот. Демек, тексттин башы, ортосу жана аягы болот. Эгер же башы жок, же ортосу жок болсо, ал текст болбой калат, себеби биз анын маанисин түшүнбөй калабыз. Тексттин мүнөзү боюнча түрлөрүн өткөн сабакта айтып кеткем. Азыр да кайталап кетейин. Ал баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, чындыкты баалоо мүнөздөгү текст. Бул ошо өткөн сабагыбыз боюнча бир аз маалыматты билдирип кеттим, балдар. Эми бүгүнкү сабагыбызга өтөбүз. Бүгүн биз силер менен текст менен иштейбиз. Активдүү иштегиле. Бүгүн бизге шаршемби күн. Дептериңерди алып, кыскача конспект жазып, суроолорго жооп берип, балдар активдүү иштейбиз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты текстибиз атайын кийим боюнча болот. Атайын кийим эмне үчүн керек деген суроолорго жооп бересиңер. Тема аркылуу сүйлөө кебиңер, эске сактооңор, сөз байлыгыңар, кеп маданияттуулугуңар калыптанат. Кыргыз тилин сыйлоого, патриоттуулукка, сүйлөө маданияттуулукка тарбияланасыңар. Биз текстти баштаардан мурун сөздүк ишти силерге тааныш эмес кээ бир сөздөрдү кайталап кетели. Тилектештик, солидарность, туура келтир, соотносить, шыктандыр, вдохновлять, жүктөм, нагрузка, улам, вследствие, тигиш, шов, туруктуу, стойкий, кадимки, обычный, кездеме, ткань, камсыз кылат, обеспечивает, тейлөө, обслуживать. Демек, бул азыр берилген жаңы сөздөр, балдар, кандайдыр бир кесиптер менен байланышкан сөздөр болот. Эми текстке көңүл бурабыз, балдар. Жакшы көңүл буруп угуп отурабыз, окуп отурабыз. Себеби ушул текст боюнча суроолор жана башка иштерди аткарабыз. Атайын кийим эмне үчүн керек?
Демек карагыла балдар, биз атайын кийим бул орусчага которулганда спецодежда же спецформа деп айтылат. Ар бир кесиптин өзүнүн бир атайын кийимдери болот. Ошол атайын кийимдер боюнча бүгүн биз сөз жүргүзөбүз. Себеби силер баарыңар 11 классыңар, силер да өзүңөр кандайдыр бир кесиптерди тандаганга ойлоруңар болуп аткандыр. Быйыл 11 классты бүткөндө силерде алдыңарда кесип тандоо деген маселе турат. Ошондуктан ар бир кесиптин өзүнүн бир кандайдыр бир дагы башкача айтканда бир түрдүү формасы же униформа деп айтылган кийим кечелери болот. Униформа деген сөз немис тилинен которгондо бирдей форма дегенди билдирет. Алгач бул сөз цирктин аренасын тейлеген кызматкерлери кийген окшош костюмдарды түшүндүргөн. Азыркы учурда бул сөз формалык атайын кийимди түшүндүрөт. Аны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, аскер кызматчылар, милиция кызматкерлери, фирма жумушчулары, темир жолчулар, кароолчулар жана башка кесип ээлери кийишет. Атайын кийим кызматкерлердин бири-бирине тилектештигин жаратат. Аларды тартипке салат. Униформа кызматкерлерди өздөрүнүн жеке сапаттарын фирмадагы эрежелерге туура келтирүүгө шыктандырат. Көптөгөн дизайнерлер, сүрөтчүлөр түркүн униформаларды жаратып жатышат. Өз кызматкерлери үчүн атайын кийим жаратууну көздөгөн уюмдар менен фирмалардын саны күн сайын өсүүдө. Ошондой бир фирма өз жумушчуларына атайын кийим тиктирген. Биздин фирманын атайын кийими оор жүктөмдөн улам айрылбайт. Анын тигиштери бекем, узак мөөнөткө чейин кийсе боло турган, көп жолу жууп кийгенге туруктуу кездемеден тигилген. Биздин оюбузча, бул форма көркөм эстетикалык сапаттарга ээ. Анан дагы бир мыкты сапаты униформа адамдын организмине кадимки жылуулук абалды камсыз кылат. Демек, бул кайсы бир фирманын өзүн жарыя кылган сүйлөм экен. То есть здесь дается реклама какой-то униформы, да? Униформа кандай болот экен, кандай тигилет экен, аны кийгенде адам өзүн кандай сезет экен, ошол жөнүндө айтышыптыр. Бул жерде ар кандай униформанын, ар кандай кесиптеги адамдар өздөрүнүн униформасын кийип тургандарды көрүп турасыңар, балдар? Эми мындай суроо. Азыр сүрөттөр чыкканга жараша силер бул кайсы кесиптин адамы экенин формасын карап айтып кетишиңер керек, балдар. Бул кайсы кесиптин формасы? Бат-баттан активдүү иштейбиз. Доктор, дарыгер, кыргызча дарыгер деп айтабыз. Жакшы, азаматсыңар, аяна присоединилась. Кийинкибиз, бул ким деп ойлойсуңар? Кайсы кесип бул? Кыргызча айтабыз, Илья. Кыргызча эмне деп айтабыз поварды? Билима, кыргызчасын. Кыргызчасын ким айтып коет, балдар? Ашпозчу, Нуркыз, азаматсың. Кийинкини карайбыз. Бул эмне деп айтабыз бул униформаны кийген адамды? Бул кайсы кесиптин ээси? Кароолчу. Туура, Нуркыз. Дагы башкача эмне деп айтабыз? Күзөтчү деп айтабыз. Күзөтчү. Охранник дегенди күзөтчү дейбиз. Кийинкиге өтөбүз. Бул кайсы кесиптин ээси? Бат-баттан иштейбиз. Кайсы кесиптин ээси бул?
Илья. Милиция кызматкери. Туура, Нуркыз. Азыр эми сабактан Нуркыз эле калдыбы? Башкаларыңар жок болуп калдыңарбы? Кийинки. Бул ким деп ойлойсуңар? Милиция ипары жакшы. Бул ким айтат? Чач тарач билими азаматсың. Кийинкисин көрөбүз. Бул жакшы Бегимай. Спортсмен. Туура. Футболист деп десе койсок болот, спортчу кыргызча. Азаматсыңар. Кийинкисин көрөбүз. Бул ким? Мугалим. Мугалим. Туура айтасыңар. Туура. Булар кимдер? Кимдер деп ойлойсуңар? Официанттар. Туура, Чалбаева Айкүмүш. Бүгүн Айкүмүш сабакка катышып атат. Эң сонун, жакшы. Кийинкисин көрөбүз. Бул ким? Бул кайсы кесиптин ээси? Ишмер. Дагы башкача кандай айтабыз? Сантехник. Туура. Сантехник. Дагы ким? Куруучу десек болобу? Куруучулар дагы туура билима. Куруучулар дагы ушундай униформаны кийишет. Азаматсыңар. Эми кийинки тапшырмага өтөбүз, балдар. Бул жерде туура же ката экенин аныктагыла. Биринчи сүйлөмдү окуймун. Туура же ката экенин белгилеп коесуңар. Туура же ката деп. Бунда дагы активдүү бат-бат иштейбиз. Биринчи, униформа деген сөз немис тилинен которгондо бирдей форма дегенди билдирет. Азаматсыңар. Туура. Экинчи, алгач бул сөз цирктин аренасын тейлеген кызматкерлери кийген окшош костюмдарды түшүндүргөн. Туура, Нуркыз, азаматсың. Аны бардык эле кесип ээлери кийишет. Униформаны бардык кесип ээлери кийишеби? Кандай деп ойлойсуңар, балдар? Все профессии одевают униформу. Ката, туура ипары, баары кийишпейт. Атайын кийим кызматкерлерди тартипке салат. Атайын кийим кызматкерлерди тартипке салат. Туура, Алтынайда. Себеби кандай деп тартипке салат? Мисалы, силер кандайдыр бир банкка бардыңар, ар бир банктын өзүнүн бир униформасы бар, же галстугунан, же кайсы бир үстүнө кийген жилетинен айырмаланып турат. Ошол жерде иштегендерин өзүнүн тартипке салып, өздөрүн алып турушу туура, так, тыкаан болуш керек. Ошондуктан униформа кызматкерлерди тартипке салат деген бул туура сүйлөм. Кийинки, кызматкерлер атайын кийимди өздөрү тиктиришет. Кандай деп ойлойсуңар? Өздөрү тиктиришеби? Бат-баттан. Ката, Алтынай, туура. Атайын кийим оор жүктөмдөн айрылып кетет. Оор жүктөмдөн айрылып кетет деген, то есть от тяжелой работы или от чего-то она быстро может порваться. Ката, азаматсың аяны, туура. Азамат Темирбеков тоже ката. Жыртылбайт ал, айрылбайт. Униформаны көп жууса болбойт. Эмне үчүн болбойт? Кандай деп ойлойсуңар силер? Туурабы же катабы? Ката, туура. Акыркы сүйлөм, униформа адамга жылуулук берет. Униформа адамга жылуулук берет. Туура, Нуркыз, азаматсыңар. Эми карагыла, төмөнкү сөздөргө синоним тапкыла. Даярдайт, эреже, өсүүдө, униформа, жылуулук, мөөнөт, күн сайын, кызматкер, жумуш, азыркы түшүндүрөт. Даярдайт дегенге синоним, балдар, бат-батта. Жасайт, туура. Эреже. Эреже дегенди кандай түшүнөбүз? Правила. Бунун синоними кайсы?
Эреже. Синоним слова правило, вы можете его перевести. Так, анда кийинки өтөбүз, анан туура жоопторду мен көрсөтөм силерге. Униформа. Атайын кийим, туура. Жылуулук. Жылуулук дегендин синонимин табабыз, балдар. Кийинки өтөбүз. Күн сайын. Күн сайын. Ар дайым. Кызматкер. Жумуш. Күнүгө. Азыркы түшүндүрөт. Анда туура жоопторду туура жоопторду көрүп койгула, балдар. Даярдайт, жасайт. Эреже, маани. Өсүүдө, чоңоюуда. Униформа, атайын кийим. Жылуулук, ысык. Мөөнөт, убакыт. Күн сайын, ар дайым. Кызматкер, кызматчы же жумушчу десек болот. Жумуш, иш, азыркы учурда түшүндүрөт, айтып берет. Кийинки тапшырмага өтөбүз. Эми азыр, балдар, мен силерге кесип тандоо жөнүндө бир аз кеп кылып берейин деп атам. Мынакей силер, мен башта айтып кеттим, силер баарыңар азыр 11-де бүтүп, кесипти тандай албай, кайсы кесипти тандасак, ким болсок деп ар бириңер ойлонууда турасыңар. Демек, кесипти кантип туура тандаш керек экен, бир аз кеңештерди берип кетейин. Ынануу менен кесип тандоо ийгиликтүү келечек. Ынануу менен деген сөздү кандай түшүнөбүз? Өзүңүн ички дүйнөң менен, өзүң менен ойлонуп, кеңешип, анан кийин кесип тандоо ийгиликтүү келечек деп айтылат экен. Кесип тандоо биздин тагдырды аныктай турган өтө жооптуу бирден бир чечим. Буга абдан көңүл буруу менен кароо абзел. Абзел деген надо деген. Очень внимательно нужно относиться. Кесипти эң туура тандоо үчүн сиздин кесипке болгон кызыгууңуз жана ийкемдүүлүгүңүз кандай? Бул каалооңуз. Экинчиден, сиздин кесипкөйлүк жакшы сапатыңызды баалаңыз. Жыйынтыгында сиздин кесиптик жарамдуулугуңуз жана мүмкүнчүлүгүңүздү аныктай турган ден соолук, квалификация жана жөндөмдүүлүгүңүз кандай? Бул жасай алууңуз. Үчүнчүдөн, эмгек рыногунда кандай кесиптерге суроо талаптар барлыгын билүү. Алардын кайсылары келечектүү? Бүгүнкү күндө коомго эмне керек жана окуп алсаңыз өздөштүрүп кетесизби деген ушундай силерге насаат сөздөр бар экен. Демек, кесипти тандоодо өтө кылдаттык менен ар бир нерсесин ойлоп, келечекте кийин кандай жумуш табылабы, кандай жерде иштесеңер болот деген ушундай бир силерге каалоолор, силерге насаат кеңештер экен. Мына карагыла, балдар, бул жерде кесиптер, ар кандай кесиптин адамдары мына өздөрүнүн униформасы менен жүрөт. Өрт өчүргүч, сүрөтчү, чач тарач, полицейский, ашпозчу, дарыгер, куруучу, мугалим, сатуучу. Демек, кайсы бир кесиптеги адамды униформа менен көрсөңөр, силер аны бат эле билип аласыңар. Бирок кээ бир кесиптер бар, алар униформа кийбейт. Мисалы, бизнес менен алектенгендер же кандайдыр бир офисте иштегендер, алардын дайым кие турганы ал официалдуу кийимдер, костюм, классика кийимдерди кийишет алар, билесиңер баарыңар. Бул жерде дагы кайсы кесиптеги адамдар, кандай кесипти тандасам, кайсы кесипти тандасам туура болот келечектеги менин жашоомо деген ойлор болуп кетет силерде. Учурда кесиптин түрү көп. Ар бири адамдын өзүнө ылайык талаптардын болушун камтыйт. Кээ бир кесиптер адамда күч жана ийкемдүүлүктү, башкалары ыкчамдыкты, үчүнчүлөрү олтуруп иштөөгө чыдамдуулукту жана тыкандыкты талап кылат.
Кесиптин адам түрү жумуш адамдар менен иштөөгө багытталган жана элдер менен пикир алышууну сунуштайт. Булар эл менен иштеше турган кесиптер экен да, элдер менен иштешип, алар менен туура иштеше ала тургандар. Мугалим, дарыгер, сатып алуучулар менен иштегендер, кеңсе башчы, чачтарач жана башкалар. Тааныбаган адамдар менен тез сүйлөшүп кете алсаңыз, ар кандай пикир келишпестиктерде алыс болууга жетишсеңиз, бул кесиптер ылайыктуу болот. Демек, мугалим, дарыгер, сатып алуучу же сатуучу, кеңсе башчы, чачтарач, ошол эле банкта кызмат кыла тургандар, алар өздөрү кандай болуш керек экен? Тааныбаган адамдар менен бат сүйлөшүп, тил табып кеткен адамдар ушул кесиптерге ылайыктуу болсо болот экен. Себеби ал ар бир адамдын өзү, кээ бир адамдар өзүнчө жекече иштегендерди каалагандар болот. Эч ким менен сүйлөшпөй, эч ким менен баарлашпаган адамдар, алар өзүнүн бир башкача азыркы заманбап кесиптерди тандаса болот. Мисалы, силер 11 В класс, вообще эле В класстар, IT класстар деп айтылгандар, программист боло турган адамдарга, алар көп деле адамдар менен кездешпей эле өздөрү менен эле ишин аткара берсе боло турган ошондой кесип болот. Кесиптин адам жаратылыш түрү жандуу жаратылыштын арасы менен байланышкан. Мисалы, кээ бирлериңер аябай жаратылышты, адам жаныбарларды жакшы көргөн адамдар бар. Жаныбарларды жакшы көргөн адамдар, ветеринардык дарыгерлер болсо болот, жаратылышты жакшы көргөн адамдар биолог болот, андан тышкары алар альпинист, жаратылыш менен байланышкан ошондой кесиптерге ээ болгондор бар. Жаратылышты жана жаныбарларды абдан сүйүү керек, ал үчүн мен айтып кеттим. Кесиптин адам жаратылыш түрүнө мал доктур, агроном, бакчачы, эколог, балчы, малчы, тракторист жана башкалар кирет. Мынакей балдар кесиптер боюнча сөз кылдык. Мынакей силерде профориентация деген эми башталып атат. Ошондуктан силерге ар кайсы университеттерден, ар кайсы жактан биздин вузга тапшыргыла деген көптөгөн чакыруулар келет. Эми балдар, дептериңерди ачып, мына суроолорду жазып алышыңар керек. Суроолорду жазып алып, суроолорго жооп беребиз. Азыр дагы бир аз убактыбыз бар. Эгер суроолорго жоопторуңар даяр болсо, бат-баттан жооп берсеңер, мен ушул жерден эле силерди баалап кетем. Атайын кийим эмне үчүн керек? Атайын кийим деген эмне? Атайын кийимди ким даярдайт? Атайын кийимди бардык эле кесиптин ээлери киеби? Атайын кийимдер модалуу кийимдер менен байланыштуубу? Эмне үчүн дизайнерлер, сүрөтчүлөр, стилисттер униформа даярдоого кызыгышат? Бул суроолорду жазып алсаңар болот, балдар. Жазып алгыла. Силер суроолорду жазганча мен бүгүнкү сабакка активдүү катышкандардын бааларын айтып кетейин. Бүгүн сабакка активдүү катышкандар: Абдувалиева Алтынай 5, Нуркыз 5, Ипарага 5, Азаматка 5. Дагы кимдер катышты кыздар? Азамат, Ипара, Бегимай, Билима 5, Азаматсын, Билима, Азаматсын. Я класс боюнча дагы тапшырма жөнөтөм, балдар. Бүгүн жөнөтөмүн, ал боюнча аткаргыла. Электронный журналга кирсеңер, мен бааларды коюп чыктым. Ошо жактан өзүңөрдүн бааларыңарды көрүп коюп алсаңар болот. Суроолорду жазып алгыла. Балдар, анда бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула. Мен силерди баарыңарды өзүңөрдүн ички дүйнөңөр менен сүйлөшүп, туура кесип тандоого, силерге жакшы кесиптерди тандоону каалаймын. Баарыңар саламатта